Жай менен тери жабыркады, жай менен күн ысык болду. Ошон үчүн албетте терибиз картайды. Мен картайуу жөнүндө көп жолу айтам. Фото картайуу деген ошо Кыргызстанда сулуулук айымдардын сулуулугунун эң негизги душманы. Ошон үчүн күзгү суукка даярдоонун алдында жайында жабыркаган теринин калыбына келтирип алышыбыз керек. Бул өтө маанилүү нерсе. Кантип калыбына келтиребиз? Биринчиден, тери жанагынтип кургап, турулуп, күнгө болгон тактар пайда болсо, анда ошо терини агартуучу кремдерди колдонобуз. Же агартуучу маскаларды колдонобуз. Кандай маскалар бар? Бул маскаларды үй шартына жасасаңар болот, ошондой эле дүкөндөн же ошо косметика саткан аптекалар бар, азыр дарыканалар бар. Ошол жерден атайын кремдерди алып сатып алып колдонсоңор болот. Кремдер кандай болуш керек? Кремдер аябай өтө майлуу эмес, өтө жанагындай кургак эмес. Жайында мен көбүнчө гель сыяктуу кремдерди колдонгула десем, көзүндө кичине бир аз ага караганда гель эмес, крем сыяктуу эле, бирок тез сиңип кетчү кремдерди колдонсоңор абдан жакшы болот териге. Экинчиден, витаминдерди ичиш керек. Бул өтө маанилүү. Өзгөчө А витаминин, С витаминин, Б группасындагы витаминдерди сөзсүз түрдө кышкы грипп сезонунун алдында сөзсүз ичип, теринин да калыбына келтиребиз, иммунитетти да көтөрөбүз. Организмге абдан пайдасы көп. Күзүндө биз косметологдор тери менен аябай көп иштейбиз. Өзгөчө жанагындай агартуучу процедуралар жасайбыз. Мына азыр ошо агартуучу процедураларга даярдануу мезгили. Кантип даярдансаңар болот? Агартуучу процедуралар бул пилингдер жана лазердик агартуу. Атайын кремдер бар. Жемиш кычкылдары кошулган, ретинол кошулган атайын кремдерди колдонуп, теринин үстүнкү катмарын бир сыйра жукартып, тегиздеп, пилингтерге даярдап алсаңыздар болот. Пилингтер болсо клиникада жасалат, врач косметологдун көзөмөлдөсүндө жасалат. Андан кийин өзүнчө калыбына келтирүү, же орусча айтканда реабилитационный период болот. Аны үй шартына жасоо мүмкүн эмес. Албетте ал процедурага даярдануу керек. Мына азыр сентябрь, октябрь мезгили ошо пилингтерге даярдансаңар болот. Дагы эмне кылсаңар болот? Күзгө жакын, кышка жакын, азыр күз, кыш деп мезгил жөнүндө сөз болуп атат. Бетке жанагындай сезгенүүлөр чыгышы мүмкүн, угри деп коебуз. Жайында ультрадобуш нурлар тийип, бет күйүп калып көп билинбейт. Мына күзүндө кайра башталат. Биринчиден стресс, окуу башталды студенттердики. Анан туура эмес тамактануу, үшүп баштадык, майлуураак тамактарды көбүрөөк жеп баштадык, ашказан сиңирбейт, боорго оордук келип атат. Ошодон да ар кандай нерселер чыгышы мүмкүн. Той топурлар башталды. Ошондон да чыгышы мүмкүн. Уктабайбыз, убагында уктабайбыз, майлуу тамак жеп коебуз дегендей. Эмне кылышыбыз керек? Биринчиден, эгерде ошо сезгенүүлөр чыгып баштаса, косметиканы алмаштыруу керек. Кандай косметика колдонуу керек? Атайын линиялар бар. Ар бир косметикада өзгөчө линиялар бар. Мейли сиз масс-маркет косметикасын колдонсоңуз деле, мейли профессионалдуу косметиканы колдонсоңуз, мейли дарыканадагы косметиканы колдонсоңуз деле, атайын линейкалар бар. Для проблемной кожи, көйгөйлүү териге, же акне деп турат. Ошону колдонуп, жуунуучу каражатын, тониктерин, ар кандай маскаларын, жана локалдуу колдоно турган кремдерин, нымдауштура турган күнгө каршы кремдерин ошо линейканы алып колдонуп башташыңар керек. Купероз. Ооба жайында аябай ысып, азыр күзүндө бир аз азаят, бирок кышка жакын кайра купероз күчөйт. Кан тамырлар кеңейет. Суук, шамал, жамгыр дегендей витаминдер жетишпей калат. Ошон үчүн куперозго дагы атайын линейка алып колдонуу зарыл. Биринчиден, кремди бетке койгондо биз 1 же 2 мл деп айтабыз. Косметологдор 1 же 2 мл бул канча? Толтура сыгып алып койсоңор деле, кичине коюп койсоңор деле сиңими бирдей болот. Анткени теринин көлөмү бирдей эле, поверхности. Ошон үчүн өтө көп сүйкөсөңөр, териге эч пайда келбейт. 1 же 2 мл бул 1 же 2 тамчы. Кремди сүйкөгөндө правило 5 точек деп коет да, 5 тамчынын эрежеси. 1, 2, 3, 4, 5. Мурун
ээк, чеке жана бетке коюш керек дагы. Анан ошону мындай тура жанагы беттин баарына сүйкөш керек. Кремди коюунун атайын жанагы сызык чабары бар. Мисалы мен мына футболкаман эле көрсөтөм, мынтип тартабызбы же мынтип тартабызбы, айырмасы бар. Эгерде туура тартсак, футболка айрылбайт. Ошондой эле эгерде туура сүртсөк, бетибиз чоюлбайт. Кээ бир айымдар бетти өзү эле картайтып салат, кантип күнүгө кремди өзгөчө. Эркектер, мен көп эле тамашалайм, эркектер кремди койгондо бетти тим эле жуулмалап, монтип аябай туура эмес кыймыл менен коет да, албетте ошо бетке этте буруч түшөт. Аябай назик кыймыл менен, атайын сызык чабар менен, мисалы ээктен кулактын түбүнө чейин, ооздон кулактын ортосуна чейин, мурундан мына могу жака чейин акырын, назик, мындай аккуратно сүртүш керек. Чекени болсо мындай кылсак болот, көздүн тегерегин болсо мындай кылыш керек. Өзүнүн эрежелери бар. Кондиционерлер териге өтө зыян, терини кургатып салат. Ал нерседен кантип кутулсак болот? Биринчиден, атайын бөлмөнү шамалдатып турушубуз керек. Ачып, шамалдатып, абаны киргизип туруш керек. Экинчиден, увлажнители воздуха деп чыккан азыр. Бул абдан пайдалуу нерсе, өтө деле кымбат эмес. Ошону сайып коюп деле абаны нымдап турсаңар болот. Анан илгерки эле ыкма бул сууну, кадимкидей эле тазикке сууну куюп алып, жана радиаторлордун астына, батареялардын астына коюп, абаны нымдаштырып турсак.